Жума күнү Эдил Жолдубаевич мынагу ишеним фракциясында ушул маселелер саламаттык сактоо тармагындагы проблемаларды караганда мен мындай жолдо кетип атып түз эфирди угуп турдум да, анан берди Айзарахан Нышанына суроо берди да, кыргыз формациянын жетекчисин эмнеге алып койдуңуз десе, ал киши мен абдан таң калдым да, ар кандай министр мынтип жооп бербеш керек. Президент тапшырма берген үчүн бар президенттен сурап ал деген бул туура эмес да, ошондой жооп болбош керек эле. Айзарахан Нышанына унчукпай койду. Мен сиздин бул кишинин ордунда болгондо ошол жерде залдан кууп чыкмакмын да. Президент айткан күндө дагы президентти сатпаш керек да антип. Сен жетексиң, сен жооп бересиң да, туурабы? Мына жалпы жетекчилер отурат. Мына сиз отурасыз, кандай дейсиз? Бир бар президенттен сурап ал. Бул эми министрден сөз эмес да, бул уят. Бул тарых алдында уят да. Анан ошол жерде айтып атат, кыргыз формация мондой тигиндей, бул аябай биз эмени убыточный дейт дагы, анан кайра эле өзүнүн сөзүнө өзү каршы чыгып эле биз моунча пайда көрүп атабыз, анан мен тиги иштеген ошоно моунчодон айлык берип атам деп ушундай башаламан өзүнүн сөзүнө өзү нонсенс каршы бирдемелерди сүйлөп атты да. Уяласың да, министрдин деңгээли андай болбош керек.